Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Токмоктогу мал базарда карыянын 120 000 сомун ордогу шектүү кармалды. Токмок шаарындагы мал базарга жылкы алууга барган карыянын 120 000 сом акчасын ордогу шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 25 октябрда Супер KG порталына Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү катары 1983 жылы туулган Токмок шаарынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шектүү 120 000 сом зыяндын ордун толтуруп, андан ары жабырлануучуга өткөрүп берүү үчүн тергөө органдарына өткөрүп бергендиги айтылат. Буга чейин аталган факты боюнча уурдоо боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Эске салсак, 16 октябрда сот тармактарда Токмоктогу мал базарда 120 000 сом акчасын урдаткан карыянын видеосу тараган. Анда аксакал мал базарга аш өткөрүү үчүн жылкы алганы келгендиги айтылган. Ага базарга келген башка жарандар 115 500 сом чогултуп берген. Арасында карыяга топтолгон каражатты накталай бергенден ордуна жылкы сатып берүүнү сунуштап чыккандар да болгон. Булак Супер KG. Президент Садыр Жапаров балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев мамлекет башчысына Ысык Көл облустунун балыкчы шаарына жакын жерде жүрүп жаткан балыкчы Кочкор темир жол тилкесин куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Жыл соңуна чейин 5 чакырым жолду аяктоо пландалууда. Учурда иштин 85%, 4,5 чакырым жол тилкесин түптөө иштери бүттү. Ал эми 3,7 чакырым жол тилкесине рельстер орнотулган. Мындан сырткары чет элдик инвестиция тартуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров курулуштун жүрүшү менен таанышып чыгып, талап кылынган сапат стандарттарын сактоо менен бирге иштин темпин басаңдотпоону тапшырды. Андан ары мамлекет башчы Чүй облустунун Кемин районундагы ишке киргизүүгө даярдалып жаткан темир жол шпалдарын чыгаруучу ишкананы көрүп чыкты. Ишкананын курулуш иштери ушул жылдын май айында башталган. Ноябрда бардык зарыл жабдууларды орнотуу иштерин бүткөрүп, декабрь айында жогорку сапаттагы шпалдарды чыгарып баштоо мерчемделген. Өндүрүштүн күтүлгөн кубаттуулугу айына 6-8 000 даана шпал чыгаруу. Ишкананын продукциясы ички рыноктон, анын ичинде балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу учурунда шпалга болгон муктаждыкты жаба алат. Мурда өлкөдө темир жолдорду оңдоодо чет өлкөлөрдөн материалдар алынып келсе, эми оңдоп түзөөдө жана куруу иштерине ата мекендик өнүрүштөгү шпалдарды колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өз кезегинде баанын төмөндөшүнө алып келет. Ишкананын планында тышкы рынокдагы чыгуу, өз продукциясын шпалдарды 3 өлкөлөргө экспорттоо бар. Президент Садыр Жапаров жалпы өлкө үчүн социалдык экономикалык мааниси зор болгон балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолун куруу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруунун зарылдыгын эске салды. Долбоорду ишке ашырып, андан ары Жалал Абад облусуна темир жол төшөө менен өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактары темир жол каттамы аркылуу бириктирилет. Келечекте балыкчы Кочкор Кара Кече багытындагы темир жолду долбоорлонуп жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен туташтыруу пландалууда. Мындан тышкары балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу менен аймактардын калкын жана Бишкек ТЭЦин күзгү кышкы жылытуу мезгилинде отун менен камсыз кылууда. Кара Кече кенинен көмүр ташуунун чыгымы аз жолу күтүлөт. Эске салсак, бул Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы алгачкы темир жол курулушу болуп саналат. Булак Президент KG.
KFC тамактануу тармагы Орусиядан биротоло кетет. Америкалык KFC тез тамактануучу жайлар тармагы Орусияда өзүнүн брендин жапмай болду. Бул тармакты башкарган Yum Brands компаниясы өз франшизасын жергиликтүү ишканага өткөрүп берүүнү баштады. Ага ылайык мындан ары Орусияда KFC жайларынын ордуна Rostix деген аталышта тез тамактануучу тармак иштейт. Франшизаны Ижевскийлик Food Service ишканасы сатып алды. Аталган компания буга чейин деле KFC тармагынын Орусиядагы 41 ресторанын франчайзер катары иштетип келген. Food Service мындан тышкары El Patio, Planeta Sushi жана башка брендтери менен иштеген Ресинтер холдингинин ашканаларында иштейт. Yum Bread компаниясынын KFC аталышындагы 70 рестораны бүт Food Service'ке жана анын алдында түзүлгөн Smart Service Limited компаниясына өтөт. Жалпы Орусия боюнча 900дөн ашуун KFC түйүнү бар. Алардын көпчүлүгүнө брендти сатып алып иштетип жаткан ишканалар ээлик кылат. Коммерсант жазгандай, жаңы кожоюн акырындык менен дээрлик 1000ге жакын тез тамактануучу жайдын аталышын Rostix деп алмаштырууга тийиш. Эксперттердин айтуусунда буга бардык эле франчайзерлер макул болушпайт. Алар ошондой эле аталышы өзгөрсө, ижара акысы да кымбатташы ыктымалдыгын жана Yum Brands ишканасынын көзөмөлү жок тамак аштын сапаты да өзгөрүшү мүмкүн экенин айтышууда. Буга чейин брендтин жаап аталышын өзгөрткөн ири тез тамактануучу ресторандар тармагы Макдоналдс болгон. Анын ордуна Вкусный точка деген аталышта тез тамактануучу тармак пайда болгон. Кардарлар жаңы брендтин аталышына жана тамак аш сапатына наразычылыктарын билдиришкен. Yum Brands KFC аталышындагы өзүнүн ресторандарын Орусияда 2022 жылы мартта жапкан. Атайын операция деген негиз менен Орусия Украинага кол салган февраль айынан бери көптөгөн дүйнөлүк брендтер орус саясатына каршылык иретинде өлкөдөгү ишмердүүлүгүн токтотушкан. Булак Азаттык. Макрон Украинадагы абалдан улам Рим папасынан Путин менен сүйлөшүүнү өтүндү. Франция президенти Эммануэль Макрон Рим понтифиги Франциск менен жолугуп, анан Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн РФ жана АКШ президенттери Владимир Путин жана Джо Байден менен сүйлөшүүнү өтүнгөнүн Point басылмасына таянып РИА Новости жазды. Малым болгондой, Рим папасы Франциск дүйшөмбү күнү Ватиканда Франция лидери Эммануэль Макронду кабыл алган. Тараптардын сүйлөшүүсү 55 мүнөткө созулганы айтылды. Анда Макрон Рим папасынан Украинада тынчтык орнотууга жардам берүүнү суранган. Эске салсак, Россия 24 февралдан бери Украинада атайын операциясын жүргүзүп жатат. Анын максаты 8 жылдан бери Киев режими тарабынан геноцидке дуушар болгон адамдарды коргоо деп айтылууда. Булак Спутник ежи. 30 конгрессчи Ак үйдү Россия менен сүйлөшүүгө чакырды. Конгрессчилердин бир бөлүгү Ак үйдү Россия менен сүйлөшүүгө чакырганын РИА Новости жазды. Малым болгондой, конгрессчилер Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча президенттин администрациясына кат жөнөткөн. Улуттук коопсуздук кеңешиндеги стратегиялык коммуникация боюнча координатор Джон Кирби катты алышканын тастыктады. Президент Жозеф Байденге өкүлдөр палатасынын 30 мүчөсү кайрылган. Катка демократиялык партиянын либералдык канатынын өкүлдөрү да кол коюшкан. Кирби Ак үй конгрессчилердин көз карашын сыйлай турганын айтып, сүйлөшүү Киевдин катышуусу жок болбой турганын кошумчалаган. Бирок ага Украина даяр эмес. Зеленский азыр Путин менен сүйлөшө турчу убак эмес деп эсептейт. Биз анын оюн сыйлайбыз деген Кирби. Өткөн аптада Россиянын президенти Киев режими сүйлөшүүлөрдөн баш тартып, террордук ыкмалар менен РФтин жаңы аймактарын аткылоону улантып жатканын билдирген. Октябрдын башында Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Украина менен сүйлөшүү үчүн азыркы президент Владимир Зеленскийдин же анын ордун баскан кишинин позициясынын өзгөрүшүн күтүүгө туура келерин айткан. Булак Спутник ежи.